Рахмат, Нурлан Асанбекович. Урматтуу кесиптештер, мен жогорудагы демилгеленген мыйзам долбооруна өзгөртүүлөргө киргизүүгө мен макулмун, колдойм. Ошол эле мезгилде мына азыр биздин улуу трибунадан айтып кетти, жанагы 3 жашар кыздын Ысык Ата районундагы 3 жашар кыздын кандай акыбалда болгонун. Эркебек Жумабекович, мен мен şu bir таң калганымда, мен ушул кылмыш иштердин бардыгын ушундай бир громкий иштердичи өз көзөмөлүбүзгө алдык дегендерге такыр түшүнбөй койдум. А өз көзөмөлгө алгандар булар болсо өз көзөмөлгө албай калган кылмыштар эмне болот анда? Силер ар бир түшкөн арызга, ар бир түшкөн мындай бир кылмыш иштерине деген көзөмөлдүү карашыңар керекпи же кандай? Жооп берип коюңузчу бир. Мен кийинки күндө түшүнбөй жүрөм ушуга такырчы. Саламатсызбы, Кулдубек Кошалевич. Мен сизге маалымат иретинде айтып кетейин. 3 айдын ичинде биз 15 000 иш козгодук. Ички иштер министрлиги. 15 000 кылмыш ишин козгоп, тергөөдө болгон 20 000ден ашык кылмыш иши болду. Анан ар 15 000, 20 000 ишти министр өзү жеке көзөмөлдөй албайт. Ал боюнча көзөмөлдөчү бизде службаларыбыз бар. Райондук, областтык, анан эмдин ичинде да. Жок, рахмат. Анан жеке көзөмөлгө алынат деген общественный туулган иштерди анан жеке көзөмөлгө алып карасак болот да. Мен айтайын деп атканым мен мындай, көзөмөлгө алынган иштерди карагыла, көзөмөлгө алынбаган иштерди карабагыла деген ойда тариз айткан жокмун. Мен айтайын деп атканым ушул мына тергөөчүлөргө жумуштун көптүгүнөн мына 20 000 иш козгобошон тергөөчү гана кылып атат, туурабы? Мына азыр эми мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга да ассистенттер да кошулуп атат. Мына булардын бардыгы тергөөчүлөргө болуп аткан иштер. Мен сизге ушул депутат болуп келгенде айттым эле. Ушул тергөөчүлөрдүн иштерин азайтуу максатында силер баягы профилактический работа деп коет. Биздин жанагы оперработниктер өздөрүнүн иштерин кылчу эле, тергөөчү өзүнүн иштерин кылчу эле, участковый деген өзүнүн иштерин кылчу эле, ушул кылмыштуулукту азайтуу үчүн. Мына ошого окшогон иштерди кыла албай калгандыгына сиз бүгүнкү чейин кандай карап атасыз? Ушуну как эң чоң тергөөчү катары ушуга бир жооп берип коюңузчу. Качан өзгөртүүгө киргизебиз ушуларгачы? Туура айтасыз, Кулдубек Кошалевич. Тергөөчүлөрдүн азыркы маалда аябай нагрузкасы аябай көп болуп атат. Бул боюнча биз бир нече мыйзамдарды кабинет министрлиги киргиздик элек. Ал боюнча 1-2 мыйзам боюнча коомдук талкуу бүттү. Жакын арада жогорку кеңеш кароого келип чыкты. Ошо мыйзамдарды колдоп берсеңер, Кудай буйруп, тергөөчүлөр азайтат элек да. Мындайда мен эми түшүнүп атам. Тергөөчү күн түн иштесе дагы ал иштердин баарын тергеп бүтпөйт. Аны прокуратура берет. Ошол ичинде адамдын өзүнүн мүмкүнчүлүгү жеткенге чейин иштейт дагы, мүмкүнчүлүгү чыккандан кийин, азайгандан кийин ал катачылык кетириши мүмкүн. Ар кандай бир мыйзам бузууларга барып коюшу мүмкүн дегендей. Ошону бир эртелетсеңер. Муну эртелетпесеңер болбойт. Тергөөчүлөрдүн ишин азайтып, ошол жанагындай профилактик иштерин жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк бербесеңер болбойт, башка службаларга дагычы. Ошол эле жанагы көчөдөгү ППСтин кызматкерлерине дагы иштерди жүргүзгөнгө аракет кылыш керек да дагычы. Оперлер эчтекенде дагы эч кандай кызмат кыла албай калышты. Пока тергөөчүдөн тактама берилмейинчекти эч кандай иш кыла албайт. Шуну бир иштесеңер ушу мененчи. Рахмат. Рахмат. Суроо үчүн сөз Мирлан Самигожо мырзага берилет. Рахмат. Урматтуу Үмүткан айым. Олжобай Шакир деген кыргыздын акын, жазуучу, котормочусу бар да. 9 айдан бери камакта жатат. Кечээ прокурор 7 жыл сурады. Ушуга кандай дейсиз? Акынга, жазуучуга эмне себептен сурап атат 7 жыл? 7 жыл сурагыдай Олжобай Шакир кандай кылмышкер десек болот? Саламатсыздарбы? Эми бул жерде ал иштин толук менде фабуласы болбойт экен. Ал эми сиз эмне үчүн 7 жыл сурап атасыз? Анткени ал кодексте ошондой санкциясы көрсөтүлгөн.
өзү айыпталып жаткан статья оор кылмыштардын катарына кирет да. Ошол билесиздер, биз ушул жогорку кеңештин биз айтып атабыз да, акыркы күндөрдө жанагы санкцияларын ушул жерде көбү Жок, өзгөртүп оор атат да. кылмыштын катарына кирет деп атпайсызбы, Үмүткан айым? Айтыңызчы, кандай оор кылмыш? Кайсы эмнеси? Айтсаңыз, анын кылмышы эмне? Мен ошол тиги точный так 278 берене менен кылмыш жаза кодексинин иш козголгон. Ошол өтө оор кылмыш болобу? Эми ал санкциясына да кайсы статья менен жазып, мен азыр Ички иштер министрлиги айтсынчы толук эмесин. Частьсы кайсы бузулду эле? 278 мына бул жерде мындай да угузулган, мынакей массалык баш аламандыктар дейт. Бул жерде мынакей 5 жылдан 8 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу жазасы көрсөтүлүптүр. 5 жылдан 8 жылга чейин бийлик өкүлдөрүнүн мыйзам талаптарын жигерди башы. Демек, бул мамлекеттик айыптоочу ошол берилген санкциядан ашык чыга албайт. Мамлекеттик айыптоочу бул иште катышуучу гана, адвокат катышуучу гана болуп эсептеп, ал өзүнүн ушул санкцияда көрсөтүлгөн беренеси боюнча жазасын сурайт. Ал эми чечимди анын канчалык деңгээлде күнөөлүүбү, чогултулган материалдар толук чогултулганбы, мамлекеттик айыптоочу тарабынан канчалык деңгээлде далилдер толук кандуу берилгендигин баарын сот гана баа берет. Ошол себептен биз соттун чечимин күтүшүбүз керек да, соттун чечимин окуп, өкүмүнөн кийин гана ол белгилүү болот. Кече күнү 7 жыл сурады да, кече соту болду. 7 жылга сурап атат. 7 жыл сурап атат прокурор. Эч кандай видео далил жок экени айтылып атат ал жакта. Башка видеонун негизинде эксперттик корутунду чыгарылганын айтылып атат ал жерде. Эми Үмүткан айым, баш прокурорго дагы, урматтуу Курманкул мырзага да жеткирсеңиздер, бир кезде Токтогул Сатылганов сүргүнгө айдалган, андан кийин Олжобай Шакир 9 айдан бери жазуучу түрмөдө жатат да. Анан ага кайра биз 7 жыл сурап атабыз. 7 жыл сурап атабыз. Жазуучу көчөгө төңкөрүш жазай албайт. Жазабайт дагы, ниетинде жок. Жазуучу жан дүйнөгө төңкөрүш жазайт. Акын акыл эске төңкөрүш жазайт. Эч качан мамлекетке көчөгө төңкөрүш жазабайт. Ушуну бир жакшылап түшүндүрүп, өз көзөмөлүңүздөргө алыңыздарчы. Боюнча эми бул жердечи массалык башаламандыкта айтылган сөздөр боюнча бир эле тергөөдөн дагы эметилбейт да, бул жерде экспертизалар, эксперттердин дагы ортундулары, бир ой эмеси дагы далил катары эсептелинет да. Ошол себептен сөзсүз мен башкы прокурорго билдирем, бул жөнүндө көзөмөлгө алабыз. Рахмат. Бул жерде мамлекетке, коомго зыян келтире турган идея болбогонун, ал деген агрессиянын жактоочусу эмес экендигин өзү да кан какшап айтып атат ошол жердечи. Аныкы далил эле болуп турат. Эми жазуучу ушул учурда, ушул заманда анын чыгармалары бар, анын котормолору бар. Ушуга бир жакшы көңүл бөлүп берсеңиздер. Рахмат. Эске алыңыздар. Рахмат. Суроо берүүчү сөз Эльвира Жыргалбековнага берилет. Рахмат, Эркебек Жумабекович. Тиги жаңылыктарда жүрөт 72 мектептин 10 класстын балдары классташын сабап, перелом руки, сотрясение дейт. Бизде инспекция по делам несовершеннолетних кандай иштеп атат азыр? Кандай иштер болуп атат жаштардын арасында? Саламатсызбы, Эльвира Жыргалбековна. Бизге жаш жетилтүүчү инспекция ар бир шаар боюнча ар бир мектепте бирден инспектор бар. Ар бир мектепке өзүнчө инспектор. Ушундай учурларда алгоритм негизи кандай? Кантип иштешет? Бул колун сындырып койгон боюнча бул уже кылмыш. Бул эгерде колун сындырган кылмыш адам, колун сындырган адамдын окуучунун жашы эгерде кылмышты жаза кодекси боюнча субъекция туш келе турмаса, анда кылмыш иши болот. Сиздин тажрыйбаңыз көп да, буллинг деген билесиз, ал бир күндө болбогон нерсе да, бул көп жумалап, айлап, ошону аркасынан кууратып ошондой балдар бири-бирин аягында ушинтип зомбулук менен бүтөт да. Анан профилактика иштери мурда бар болчу да. Мен мектепте окуп жүргөн кезимде эстеп атам да. Азыр кандай болуп атат? Эльвира Жыргалбековна, азыркы деле убакта ушундай профилактика жүрүп атат. Бул жаш балдар берден мектеп иштеш керек, ата эне иштеш керек да. Жалгыз эле инспектор по делам несовершеннолетних муну баары токтото албайт. Мурдагыдай мектепке барып, класстарды чогултуп, бир жолугушуулар болбойт сиздерде?
Күнүгө инспектор по делам стажин күнүгө ушу мектепте болот. Эртең менен жумушу мектептен баштайт. Мектеп окуп бүткөндөн кийин А жумуш 72 мектепте ким сотрудник иштеген билесиздерби? Элдер Жалалбековна тактап берели. Ошол сотрудникти бир чакыртып туруп ушул кандай иштер, алдын ала бир иштер профилактика болдубу деп тактап бересиздерби? Каршы тактайбыз. Бул сураныч бул бир. Экинчиси, мага деген активисттер кайрылып атат да, аялдар. Зордук зомбулук күчөп атат. Анан ушул ички иштер министрлиги министр менен сүйлөшүп, донорлор менен жолугуп, мүмкүн деген Минцифры менен сүйлөшүп туруп, электронный реестр охранных ордеров ушуну качан ишке ашыра алабыз деген суроолор болуп атат. Ушул боюнча сизде жоопкерчиликтүү адамдар кимдер? Мүмкүн ошону давайте биргелешип, бир иштешип, ишке ашырып көрбөйлүбү? Кандай дейсиздер? Рахмат Элдер Жыргалбековна, эгерде ушундай бизге ал жагынан көмөк көрсөтө турган болсо, биз только за, да. Ошо адамдар, донорлор чыгып атышат. Алар ортодо сиздерге, видимо, еще не могут достучаться. Ошол бир конкретный адамды бекитип бербейсиздерби, э? Да, Элдер Жыргалбек, мен сиз менен байланыштырайын ал. Сиздер каршы эмессиздер? Каршы эмеспиз, только колдойбуз андай ишти. Всё, рахмат, мен мыйзамды колдойм. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Кубанычбек Арамбековичке берилет. Рахмат. Үмүткан Ургазина, саламатсызбы? Азыр эки прокурор, бирөөсү генеральный прокурордун замы сиз, бирөөсү депутат прокурор. Өкөңөр бир норманы эки башка түшүндүрдүңөр да. Так жооп берип кое аласызбы? Срок следствия, срок содержания под стражей в СИЗО канча убакыт? Максимальный срогу? Кылмыш жаза процессуалдык кодексинде тергөө учурунда 1 жылдан ашык бөгөт коюу камак түрүндө бөгөт коюу чарасына жол берилбейт. Ал мыйзамда так дана көрсөткөнбүз. 1 жыл болдубу? Аны өзүңүздөр баарыңыздар юрий ушул мыйзам чыгаруучу болгондон кийин аны сиздер жакшы билесиңер. Ал мыйзамды кабыл алып бергенсиңер. 1 жылдан ашып кетсе, же жанагындай мыйзамсыз камакта турса, бир гана прокурордун көзөмөлүнөн башка ошол камакта жаткан ошол мисалы үчүн тергөө изоляторлорунан канча убакыт предельный срок? Тергөөнүкү 1 жыл. 1 жыл, э? Ал эми соттуку, мен айтып атам, соттун өзүнүн кылмыш жаза процессуалдык кодексинде өзүнчө беренелери менен белгиленген. Алардын өздөрүнүн мөөнөтү бар. Ошол боюнча сурайын дедим. Үмүткан Ургазиевна, өзүнчө беренелер деген ал кандай беренелер? Уголовно-процессуальный кодекс для судебной ветви власти и для следственных органов один. Туурабы? Мына 115-чи беренеде УПКнын 11-чи пунктунда так жазылып турат. 1 жылдан ашык срок содержания болбош керек деп. 1 жылдан ашса мера заключения алмаш керек дейт. Сиз кайсы беренени айтып атасыз? Соттордун өзүнүн нормасы бар деп. То есть прокуратура 1 жылга чейин кармайт, соттор андан ашып кармай береби? Алар кайсы нормага таянып срок следствияны жылдырат? Мен азыр убакыт болсо УПКдан точно статьясын айтып берем, эгерде статья керек болуп атса. Сиздер просто баягы практикада эмнеге 1 жылдан ашык жатты, 1 жылдан бери камакта дегендин анын көп жаңылыш жагдайлар бар. Кээ бир учурларда алар жогорку сотко чейин өкүмү чыгып, өкүмү чыккандан кийин билесиздер, тергөө мөөнөтү жана апелляциялык инстанцияда каралгандан кийин ал өкүм күчүнө кирет дагы, ал жазаны өтөө периоду башталат. Ошол иштер жогорку соттон бузулуп келип, кайра келген ошо 1,5 жылдан ашкан ошол себеп. Ал учурда бөгөт коюу чарасы тандалган эмес да. Ошондой учурлар үчүн жанагы айтып атпайсыңар, бизде бар практикада мисал кыла алабыз, кишилерди айта алабыз, айыпкерлер мындан ашык жатты деп атпайсыңарбы? Ошондой гана баягы кылмыш иши жогорку соттон өкүм чыгып, жазасын өтөп жаткандар, кылмыш иштер бузулуп кайра келген гана иштер боюнча. Үмүткан Ургазиевна, азыр сизге конкреттүү түрдө мисал келтирип бербедиби? 303, мынакей, эгерде кызык болсо, кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 303 беренесинде срок применения меры пресечения в порядке их продления деп конкретно жазылган. Сот, прокурор, тергөөчү үчүн туура УПК бир эле, бирок ар биринин тергөөнүн жүрүшүнүн тартиби, сотту кароонун тартиби деп ар бири даттанын тартиби деп ар бир разделдерге бөлүнгөн ал. Кыскасы, даттанса срок следствия продолжается. Срок содержания под стражей продолжается. Эгер даттанган болсо, туурабы? Ооба, туура. Сизге азыр конкреттүү түрдө депутат Жаныбек мырза пример келтирип бербедиби? Даттанбай туруп, 1 жылдан ашык
СИЗОдо жатат деп. Фамилиясын айтып бербедиби? Мен ал түптөгү каралып жаткан иш боюнча мен азыр толук маалыматым жок болгондон кийин биз мисалы үчүн ар бир фактыны айтканда ал маалыматты ишти окуп карашыбыз керек. Ошондой маалыматыңар жок. Бүгүнкү күндө СИЗОдо жаткан канча киши бар билесиздерби? СИЗОдо андай маалыматы жок болобу, эч кандай СИЗОдо жол берилбейт. Анткени биз кодексте Жок, жол берилет. Сиз билбейм деп атпайсызбы? Мына Жаныбек мырза айтып атат. Конкретно фамилиясын айтты тергөөдө деп. Жоогуңузду угуңузчу. Эч кандай мыйзам жол берилбейт. Эгерде сот, прокурор унутуп калат деген ой болсо, тергөөдө абактарынан алар чыгарылууга жатат деп биз кодексте айтканбыз. Алар бир күн берет, силердин суроо узарткыла, узартпасаңар камактан чыгарабыз деп камактан чыгарышат. Андай жол берилбейт. Андай мыйзамсыз жаткан адам жок азыркы учурда. Жаныбек мырза айтты го азыр. Конкретно фамилиясын айтып берди го. Эч Ал кандай деген обжалованиясы жаш жок. Тергөө маалында СИЗОдо 1 жылдан ашык жатат. 1 жыл деген 9 айды атасызбы сиз, 9 айды атасыз. Ал деген эми ишти тактап караш керек, канча тергелген, сотто качан келип түшкөн, ошонун баарын караш керек. Бул жерде мен билем, просто точно ишин билбей атам. Жаш өспүрүмдү зордуктаган фактысы боюнча ал кылмыш иш. Ошону сурап атам. Ошон үчүн такталбай атат. Себеби дегенде алар туура айыл жергеси, айылда болгондуктан экспертиза айтып атат. Ошо экспертизалар дайындалып, бир тарап чыгарган экспертиза менен макул болуп, ошондой териштирүү жүрүп атат ал жерде. Бирок ошонун баары тергөөдө. Тергөө эмес, бул иш сотто. Азыр жаңы мен тиги Жаныбек мырзанын айтканына таянып айтып атам да. Макул, ушундай учурлар болуп калбаш үчүн көзөмөлүңөр ар бир айылда жүрөбү? Азыр бул айылда экен, биз так маалыматты жок деп койбодуңузбу? Жок, мен айтканым бул иштин качан келип түшкөнү деп. Ар бир айыл деп өлүнбөйт. Бизде ар бир иш айтылып жатам го, мыйзамсыз кармалуу боюнча бир да жол берилбейт. Эгерде тергөөчү тарабынан жана айтып атасыңар, унутуп калган, тергелбей андай болгон учурда тергөө абактарынан аларды чыгарып салат, бир күн билдирет, бир күн эрте. Анан өздөрүнүн токтому менен чыгарганга укугу бар. Ошо тергөө бөлүмүнүн начальнигине укук бергенбиз ушундай укуктарды. Үмүткан Нургазиевна, кыскасы 1 жылдан ашык жаткан адам жокпу тергөө абагында? 1 жылдан ашык камакка жаткан адам жок. Ошол себептен биз деген кодекстерге атайын өзгөртүүлөрдү киргизгенбиз. Ушу жогорку кеңештин эмесинде атайын айтканбыз. 1 жылдан ашык жол бербейлик. Ушу жерге коюп берелик. 1 жыл өттүбү, аны камактан чыгарыш керек, адам укугун коргоо максатында деп биз ар дайым ошону гана ошол кодексте ушул боюнча көптөгөн, азыр айтсак көп болот, но көптөгөн беренелерге ушулар боюнча атайын биз тоскоолдуктарды коюп бергенбиз, тактоолорду. Эмне себептен силер сотко ошондой ходатайство кылбайсыңар? 1 жылдан ашкандан кийин сотту тергөө жүрүп атса дагы түрмөдөн чыгарыла дегенге. Бар, эмне үчүн болот? Ал деген эми иштин жагдайына жараша да, ар бир жагдайына жараша мамлекеттик аяттоочу тарабынан андай өтүнүчтөр келтирилип турат. Бар да ошондой мисалдар. Райондук инстанция актайт, городской кайра соттойт. Ошол кезде тиги СИЗОдо отуртпай бала. Ошолорго силер ходатайство кылбайсыздарбы? Муну ошотуп койгула. Бар, эмне үчүн? Прокурор өзүнүн токтому менен бошотконго укугу бар. Андай фактылар да бар да, сөзсүз түрдө бар. Мындан сырткары жана мурдагы отчетто башка прокурор да белгилеп кетти. Биз айыптан баш тартып атабыз. Даже айыптоо өкүмдөрүндө негиздүү деп корутунду түзүп атабыз. Бизде бул боюнча иштер жүргүзүлүп турат. Ар дайым көзөмөлдө. Ошону сотторго шылтап койбостон, силер тараптан дагы следствие жүрүп атып, сотто иш болуп атса дагы акталабы, акталбайбы, силер тараптан ходатайство кылып чыгарганга, же болбосо башка чарасын көргөнгө аракет кыласыздар деген айтайын дегем да. Рахмат. Рахмат. Суроо берүүчү сөз Масалиев Исхак Асмаматовичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Суроо бербейин дедим эле, бирок үмүт айым сүйлөтүп коет да, любой адамдычы. Мен сизге эскертип коеюн, камакта отурган 1,5 жылдан ашык кемпирабатчылар отурат. Жар эмес, же бер эмес. Андан тышкары бир топ жарандар отурат. Анан сиз жанагы мөөнөттү бөлгөнүңүз өтө кызыктай да. Тергөөчүнүн мөөнөтү 1, соттуку 2. Анда 5-6 жыл отурса болот экен сот бүтмөйүнчө. Чектөө эмне кереги бар анда 1 жыл деген сөз? Муну жооп бере албайсыз. Практика менен теориянын айырмасы чоң болуп атат да. Муну эске алсаңыз жооп бергенде. Ойлонуп жооп бериңиз. Сиз жооп бергенде кайра суроо туудуруп атасыз да. Кемпирабатчылар уже бардык сроктор бүтүп кеткен. Адакан Мадумаров боюнча сиздин кесиптешиңиз, капитан, прокурор, мен шефиңизге айттым эле, жооп таба элекмин. Сотто отуруп, сиздин күнөөңүз жок, бирок күнөөлүү деп табалы дейт. Анан мөөнөтү өтүп кеткенге байланыштуу чара колдонбойлу деген сунуш берип атат. Сот ушу сунушту колдоп атат. Эми сиз прокурор катары айттыңыз. Мөөнөтү өтүп кеткен болсо, качан кыскартыш керек болчу ишти? Козгоп аткан мезгилде баш тартыш керек болчу.
козголгон иш болсо ошондо кыскартыш керек болчу. Же андай эмеспи? Сизди мени ушинтип үйрөткөн да. Же башкача үйрөттү эле. 6 ай камакта отургузуп, андан кийин чара колдонбойбуз деген 7 ай. Бул менимче бир аз бүгүн юриспруденцияда, практикада өтө жаман нерселер болуп атат да. Сиздер прокуратура катары көзөмөл кылышыңыз керек. Мен кайрылганын мен сизге суранам. Жетекчиңизге эскертип коюңузчу, ушу Мадумаровдун процессиндеги прокурор кылган иш аракетине баа берип, анализ кылып, андан мага жооп берем деген эле. Ал мен укугунан ашык чыккан болчу да. Как это так? Ушунча жыл аны чыккынчы деп айтпаган киши калбады. Жыйынтыгында кечиребиз, эчтеке болгон эмес экен, мөөнөтү өтүп кеткен экен, күчүнө кирген эмес экен. Прокурор айтып атат, күнөөңүз жок деп атат. А бирок күнөөлүү деп табабыз деп. Мөөнөтү күчүнө кирген күндө эртеси күнү документ шайлоо комиссия мандатын алып атат. Ошол күнү анын 3 помощнигин биздин жетекчилер увольнение кылып атат. Качан мындай тез болгон? Эмнеси ашылыш? Ошондуктан сиздер бир нерсе айткым келип атат. Эртеңде күн болот, анда унутпаңыздар. Каарыганда, пенсияга чыкканда бири-бирибиз менен сый мамиле кырмашыбыз керек. Жок дегенде. Тойдо жакшылыкта көрүшкөндө деле учурашыбыз керек. Мыйзамды сакташыбыз керек, баарыбыз тең. Жооп бергенде эгерде айткыңыз келбесе, мен карап көрөм деп коюңуз. Маселени чечип, изилдеп жооп берем сизге деп коюңуз. Анан адаштырган тескери болот да. Ар бир тармактын өзүнүн мөөнөтү болот деген бул туура эмес сөз. УПК 1 баарыбызга. Мен ушинтип түшүнүп атам да. Рахмат. Жооп берейин бес, Макмасалевич, рахмат. Эми Адахан Мадумаров боюнча башкы прокурор жазуу жүзүндө маалымат беребиз деген, ал маалыматты беребиз. Ал боюнча атайын пландар түзүлгөн. Баягы депутаттардын баардык берген суроолору боюнча атайын пландар түзүлүп, ал боюнча сиздерге жооп берилет официалдуу түрдө. Ал эми бөгөт коюу чарасы боюнча тергөөдө деп мен азыр ушул жерде кайра айтылаган атам. Мен өзүмдүн суроомду берген жоопумду туура бердим. Анткени 115 менен 303 беренинде булар так даана нормалар көрсөтүлгөн. Ал эми соттогу кемпир абат иши соттогу создуктурулуп жатканы боюнча өзүңүз билесиз. Ал боюнча жогорку соттун төрагасы да өзүнүн комментарийин берген. Эмне себептен создуктурулуп жаткандыгы, эми ал соттук териштирүүдө өзүңүздөр барып кээде катышып көрүп атасыздар. Адвокаттар келбейт, күбөлөр келбейт, ар кандай иштин жагдайлары болот. Ошол себептен ал чечим каралып атат. Ал эми Мадумаровдун чечими боюнча жана маалымат беребиз. Эгер ал мыйзамсыз жанагындай чечимдер прокурордукун именно аракетинен биз протоколду атайын алдырып ал боюнча жүргүзөбүз. Жанагы сиз айтып жаткан күнөөсү жок, анан кайра күнөөлүү деп андай болушу мүмкүн эмес, но бирок биз сизге ал жөнүндө официалдуу беребиз. Кодексте бөгөт коюу чарасы 115 жана 303 беренеде так даана көрсөтүлгөн. Мен ал жөнүндө практикада жүзү жөнүндө айтып атам. Иштеп аткан практик колдонуучу катары. Сиз эчтекени таппайсыз. Кылмыш секрет учурунда каралган, эч кандай жазылган жок протокол. Ал эми фонозаписте аны билбейм, тапсаңыз табасыңар да. Рахмат чоң, урматтуу депутаттар. Суроо жооптору бүттү. Комитеттин кортундусу окуу үчүн сөз, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин төрагасы Өмүрзаков Сүйүнбек Абдуллаевичке берилет. Рахмат, урматтуу Нурлан Сомбекович. Кортундуну окуганын алдында мен мына Эркебек Жумабекович сиз абдан туура айтып кеттиңиз. Айтар сөзү мына чындыгында бир канча депутаттар айтып атпайбы, мына тергөө сапатсыз болуп жатат, соттон акталып жатат депчи. Чындыгында тергөөчүлөргө нагрузка дейбизби, жүк дейбизби абдан көп болуп жатат да. Бир тергөөчүгө жаңы академияны бүтүп келди 50-60 уголов кылмыш иши берилип жатат. Бир күндө 20-30дан материалдар берилет. Ошон үчүн сиздер тергөөнүн сапатын жакшыртам десеңиздер, анда санын да тергөөчүнү көбөйтүш керек. Эркебек Жумабекович, буну ачык айтыш керек. Баягы биз сурай албайбыз өкмөттөн, ушу менен иштей беребиз десек, анда ушундай сөз тие берет. Жогорку кеңешке келгениңиздерчи, элден тиет, айтылат сиздерге. Мен өткөндө дагы мына аз акталды деп атпайбы? Өткөндө мен мына Алмаз Акманжан отурат. ДНК лабораториясы боюнча мен өткөндө сунуштадым. Мына бизде мамлекеттик ДНК лаборатория жок. Мына укук органдар кыйналып жүрөбүз, туура башка мамлекеттерге жөнөтүп, кээ бир учурдачы. Ошон эгерде биз мамлекетте ДНК лаборатория экспертиза ачылып калса, мына ар бир кылмыш болгон жерде мына кылмышкерди аныктоодо ушу баягы биологиялык калдыктарды мына ДНК экспертизасы аныктап берет. Ошондо жана биз баягы кылмышты иликтегенде, тергегенде тергөө амалдарын кыйналбайт элек.
бир канча мамлекеттерде ДНК лабораториясы экспертизасы жок, ала алышпайт, сот да карабайт анычы. Туурабы, Эркебек Жумабекович? Бул практикада бар бир канча. Ошон үчүн сиздер дагы ушул өкмөткө жазсаңыздар, мына ДНК лабораториясы мамлекеттик ачыш керек. Эгерде ачпаса, ушинтип кыйналып, мына тергөө амалдары сапаттуу жүрбөй жатат, макталып жатат деген көп сөздөр ушу дагы эле жаралай берет. Анда эмесе комитеттин корутундусуна токтолсок, урматтуу депутаттар, комитет төмөнкүдө корутундуга келди. Бул мыйзам долбоору боюнча Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңеш депутаты Бекешев тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине кылмыштар жасоо жагынан шек туудурган жана айыпталып кармалган адамдарды камактоо кармоонун тартиби жана шарттары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын жана биринчи окууда кабыл алып Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңеште сунушталсын. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоо бериңиздерди суранабыз. Рахмат. Рахмат, Сүйүнбек Абдуллаевич. Аппарат, кошумча каттоону ачыңыздар. Каттоодон 84 депутат өттү. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун биринчи окуудан добуш коем, добуш бериңиздер.